Birinchi sorum bayaka эле жооп берип коесуң мага. Эстетип коембу. Бишкек шаарындагы айыл чарба жерлеринин тагдырын айтып атасыз да. Бүгүнкү күндө биз мэрлерге, акимдерге полномочияларын аныктап берип атабыз. Экинчиден ал ошол айыл чарба жерлери Бишкек шаарынын ген планында кандай бир предприятие болобу же болбосо микрорайон болобу ошондойлор курулса, албетте ал жерлер жеке менчикте болсо компенсациясын төлөп берүү маселеси каралып атат. Же болбосо равнозначный ошондой жер берүү жагы, же болбосо сатып алуу жагы. Компенсация кайсы мыйзам негизинде? Мыйзамда жок да компенсация. Аны бүгүнкү күндө талкууланып атат. Токтом менен же болсо мыйзамга өзгөртүү киргизип. Биз азыр кабыл алып аткан мыйзамда бир жерде ошондой нерсе жазылганбы? Мамлекеттин пайдасына иштетиле турган жерлерди жеке менчиктен эки гана жолу бар. Биринчиси соттун чечими менен, эгер мыйзам бузулган болсо. Экинчиси өз ыктыяры менен акчалай, накталай рынок баасы менен алыш керек, туурабы? Ооба, туп туура, эң туура. Азыркы барбы бу жерде? Жок. Кодексте бар, мамлекеттик жана муниципалдык жерлер болсо кабминдин чечими менен деп жүрөт. Жеке менчиктеги жерлер сиз айткандай соттун чечими менен же болбосо компенсациясын төлөп берип, же равнозначный жер берүү жагы каралган. Вот пригородный айыл өкмөттүн жайында, айылдык округтун жайгашкан айыл чарба жерлер кандай деп эсептелет? Үлүштөр. Жеке менчик деп эсептелеби же мамлекеттик деп эсептелеби? Үлүштөр. Үлүштөр жеке менчик, үлүштөр жеке менчик. Мөөнөтү менен берилген да үлүш. Ооба, жеке менчиктеги жерлер. 49 жылга канча жылга берген? Жок, жеке менчикке да үлүш жерлер, долялар жеке менчик болуп эсептелинет. Аларга жашыл китеп берчү. Айырмасы бар кызыл китеп менен? Айырмасы кызыл китеп бул жеке турак жайга берилген удостоверение, жашылдар болсо ал сельхоз жерлерге берилген. Жок, бизде сельхоз жерлер, кызыл китеп бар, сельхоз жерлер. Жок. Бар. Менде бар, мисалы үчүн. Свидетельствосы бар, ооба, бар. Госакт бар. Же сиз билбейсиз же мага туура эмес жазып берген? Эми негизи мындай да. Мына азыр Бишкекке кошулган бир чоң маселе көйгөй. Сиз тапшырма берип атасыз. Биз мыйзам кабыл алганда канча болду? Бишкекке өтүп кеткен. Канча убакыт өтүп кетти? 4 ай өтүп кетти? Жыл башталып атат. Мисалы үчүн арендага алган жерлерди мөөнөттөрү бүткөн. Узартыш керек. Азыр акчаны төлөш керек жылдын башында. Кимге төлөш керек? Мэрияга төлөш керекпи? Кайсы расценка менен? Кайталап коеюн, мэриянын расценкасы менен Аламедин районунун расценкасы эки башка. Себеби бул жерде айылдык максат менен иштете турган айыл чарба жерлер, ал эми мэрияныкы таптакыр башка. Туурабы? Мен мисалы үчүн алма бакты өндүрүп атам. Эгер чоң бийик бас кылса, мен аны көтөрө албайм. Бирок ал жерде многолетний насаждение деп турат. Закон боюнча башка нерсе мүмкүн эмес. Ошондой маселелерди мен пикирим боюнча тездетиш керек. Жанакы рабочий группаны түзгөнсүңөр айыл чарба. Район менен шаардын ортосундагы бөлүш элек азырга чейин. Качан бүтөт ошол? Анда мен конкреттүү суроо берейин. Кимиңерге мен жаңы жылдан кийин барып, жер арендасын улантышым керек? Кимиңерге? Муниципалитет менен тактап сизге жооп берейин, мэрия менен акылдашып. Жооп берсеңиз, себеби мен азыр мен сизге так жооп бере албайм. Мен себеби аны ошол мэрлер менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Сиз айткандай рабочий группа иштеп атат. Ошол жерден тактап сизге жазуу жүзүндө жооп берейин. Иш жүрүп атат деп айтып атасыз, биз байкаган жокпуз ал жерде жашаган адамдарчы. Иш жүргөн эмес. Иш жүрүш керек. Мен сиздерден суранатырым тездеткиле, эртең дагы чыр болуп кетпесин. Тегеректе канча киши салым кошуп, жерлерди өздөштүрүп, айдап, арпа буудайларды сеип, анан бир күн келип туруп кое туруп бул шаарга кирген жер деп тартып алса, таарыныч болбосун деген сөз да. Сонан сизде бир изилдеп мага бир кабар берип койсоңуз кандай болот экен, Кабыл алып. Рахмат.